Сапар Жумакадырович, сизге суроом бар эле мен. Акыркы жылдары биз бюджетти дефицит менен кабыл алып атабыз да. Мына референдум өткөндөн бери сиздин полномочияңыз абдан көп, азыр 1 декабрдан дагы күчөйт. Анан ушу дефицит менен кабыл ала беребизби жыл сайын элечи? Сиздин кандай немелериңиз бар да, ойлоруңуз, кандай выход бар да бул ситуацияданчы? Кичине мамлекет өнүгүш керек, өсүш керек. Анан сиз айтып атасыз, жанагындай электронное государство, цифровой экономика депчи. Сиз айткан Белоруссияга мен да барып келгенмин. Көрдүм да. Ошол абдан жакшы багытта да сиздин могу проектиңиз мага абдан жагат. Таза коом дегенчи. Эмне үчүн дегенде мына эл аралык организациялар айтып атат, теневая экономика Кыргызстанда 60% дейт. Ошол эле Минэкономика менен Настат комитет айтып атат, от 40 до 48% дейт. Мындайча айтканда да, ошо ВВПга караганда ошончо процент болсо, кандай акча да бизде теневая экономика. Ошо мен кайталап эле коеюн, буга чейин айткандардычы. Ошо таза коом проектисин волевой метод болсо дагы тезирээк ишке ашырыш керек, Сапар Жумакадырович. Эмне үчүн дегенде ушудан бүт истикат этет да, бул жанагындай сиз айтып аткан жана электронный счет, фактура, маркировка деген бүт бул эң биринчиден бүт коррупцияга бөгөт коет. Бул жана теневой экономикадагы бүт немелерди, потенциалды чыгарабыз да, аяктан налог түшөт. Жосо уят да жыл сайын эле мынтип дефицит менен кабыл ала беребизби? Анан мына элдер менен жолугуп келдик. Эл бизге парламентти каралып атат, депутаттар айткан сөзүн аткарбай атат дейт да. Эмне үчүн дегенде? Мисалы Адылбек Алишевичтен сурасаңыз, былтыр капвложенияга 2 миллиард 900 миллион сом берилген, быйыл деле ошондой дечи. Это говорит о том, что ничего не строится в Кыргызстане, да? Биз депутат коратканда айтканбыз да, мектептер салынат, бала бакча, соц объекттер салынат депчи. Эми биз уят болуп калып атабыз да элдин астындачы. Ушул маселелерди чечиш керек да бизгечи. Сапар Жумакадырович, мен айтам сизге как премьер-министргечи. Мындай маселелерди волевой чечиш керек, жобосо мынтип эле жыл сайын күтүп жүрө берген жакшы эмес да булчу. Бул биринчи суроом. Урматтуу Умбеталы Токтаралиевич, сурооңузга рахмат. Мына өзүңүз туура эле айтып кеттиңиз да, ошо таза коом долбоору аркылуу биз бюджетти реалдуу түрдө оптимизация кыла алабыз да, реалдуу түрдө. Анан баягы теневой экономика деп атасыз, негизи ал туура эле ошо биз ошо ченден акча каражаттарын баарын алып чыгышыбыз керек. Анан мына канча төлөмдөр да кирбей атат бюджетке. Налог боюнча, таможня боюнча, башка маселелер. Негизи ошо цифровизация аркылуу мен ойлойм, мен ага толук ишенем. Келе жаткан 3 жылдын ичинде такыр мындай башкача картина болот да, натыйжа башкача болот деп мен ошого ишенем. Себеби эгерде биз цифровизация кылбасак, могу процесстерди, анда ушундай эле жүрө беребиз. Анда сиз айткандай жана дефицит дагы боло берет жыл сайын. Айла жоктун иши да бул. Ошондуктан мына сиздердин жардамыңыздар менен чогуу урматтуу депутаттар, себеби бул нерселердин баарын ишке ашырыш үчүн мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизиш керек жана жаңы мыйзамдарды кабыл алыш керек. Чечкимдүү болуш керек да. Мына Умбет Токторович, мен премьер-министр катары сизге айта кетет элем. Мен абдан чечкимдүү болом. Бүт ошо жазып аткан кадамдарым абдан чечкимдүү болот. Ошондуктан мына байкап көрсөңүздөр 1 миллиард сом таза коомго биз сарптап атабыз. 1 миллиард сом. Мен ойлойм, ошо 1 жылдын ичинде бир топ жакшы натыйжалуу долбоорлор болот. Мына бир эле мындай сиздерге мисал келтирип койсом, бир эле мисал. Биз баягы түз эфирде дагы ачып көрсөттүк элге, кыргыз элине көрсөттүк. Азыр кыргыз жараны үйдөн отуруп эле интернети болсо, паспортто үйгө заказ берип койсо болот да. Бүт баарын эметип, графаларын толтуруп, үйдө автоматически толот экен баары. Анан паспортто бир айдын ичинде жеткизип берет. Анан сиз мына жакшы билесиз, өзүңүз да ген консул болуп иштеп кеттиңиз Алматыда. Ал жерде чоң биздин кыргыздарыбыздын көйгөйлөрү бар, документтерин жоготуп алат, анан паспортты алмаштырат. Алмаштырганда отуруп бир 3 ай күтөт паспорт келгенче Бишкектен. Эми андай көйгөйдөн кетип атабыз да. Уже мына ошо жерден эле отуруп, баарын толтуруп,
паспортты колуна алып алып атат да, эч кимге көз каранды болбой. Бул биринчи эле мындай кадамдар деп айтсак болот. Эми ушундай кадамдарды баягы сиз айткандай мына налоговыйда да жасайбыз. Система госзакупка мына Минфинде азыр чоң иштер жүрүп атат госзакупка боюнча электрондоштуруп иштеп атабыз да. Анан баягы госзакупкада билесиңер, ошол эле мына кагазды сатып алып атканда, мекемелер ар кайсы жерден алат. Бирөө 5 сомдон алат, бирөө болсо 10 сомдон алат да. Мунун баарын централизованно сатып алса болот, бир жерден, бир мекеме түзүп дегендей. Бул Акылбек Үсүнбекович бул маселени да көтөрүп аткан да свое время. Ошондуктан мен ойлойм, көп нерсенин баарын оптимизация кылышыбыз керек. Оптимизация кылмайынча иш жүрбөйт. Ошондо мен ойлойм, бюджет да оптимизация болот. Анан мына жумушчу орундар, гос органдарда дагы бир топ көйгөй бар да бул жерде. Мен жана өзүмдүн сөзүмдө да айтып кеттим. Негизи биз гос органдарды дагы кыскартышыбыз керек, сөздүн ачыгы. Бул мындай катуу эле нерсе болот, бирок биз бул кадамдарга барбасак, анда экономикабыз өнүкпөйт, жана гос аппаратыбыз ошо жаман акыбалда боло берет да. Рахмат. Да, экинчи суроом, Сапар Жумакадырович. Мени чын эле баанда Желалиевке берген мен ушу суроонучу. Мени чын эле коопсуздандырып жатат да. Сизге мондай саясий суроо бар эле да. Мына 7,5 жыл делечи акыркы. Казакстан границаны экинчи жолу жаап атат да. Бул эмне деген түшүндүрөт да. Бул Кыргызстан биз эгемендүү суверенный экономикасы өнүккөн мамлекет боло албайбыз деген түшүндүрөт да, мындай терең түшүнгөн адамгачы. Сиз мына как премьер-министр, мындай базовый кадровый дипломат айтыңызчы, биз дагы какие-то рычаги должны находить же. Биз дайыма зависим болуп отура беребизби? Ар кандай причиналар болуп калышы мүмкүн экен. Бул маселе деген абдан мен ойлойм да, бул көйгөйлүү маселе мамлекеттик үчүнчү. Мен ошондо айттым, анда сиз вот как премьер-министр, могу маселени на уровне вот этих центральноазиатских государств көтөрүңүз насчет воды. Вот рекомендация ООН же. Мы можем же воду как товар продавать, туурабы, Сапар Жумакадырович? Мы же у них нефть, газ покупаем же за деньги, правильно? ГЭСтерди содержим, ремонтторду мына 450 миллион доллар неметип бердик, ратификация ГЭСтерге. Бул чыгаша да мамлекет мойнуна акча илинип атат, туурабы? А биз анын сууларды жөн эле коюп берип коюп атабыз, эми жанагындай вегетационный период. Бул маселени көтөрбөсөк, биз рычаг жок болуп калып атат да бизде. Анын экономикабыз бар өспөйт да, андай болсочу, зависим болуп тура берсек бирөөдөн. Урматтуу Умбеталы Токтаралиевич, сөздүн ачыгы, Кыргызстанда рычагдар бар, анан рычагдар көп. Биз ал рычагдарды колдоно элекпиз. Мен расмий түрүндө айтып коеюн, биз ал рычагдарды колдоно элекпиз. Жана мен ойлоп атам, ага эми жеткирбесин. Себеби мына биз башка мамлекетке караганда мындай өзүбүздү кармап, ал рычагдарды колдонбой атабыз да. Бирок эгерде ошого шарты келип калса, биз ал рычагдардын баарын колдоно баштайбыз. Аз убакыт калды. Мен ойлойм, эгерде акыбал ушундай эле начар болуп турса, эми бул деле көп биздин экономикага көп деле таасири тийген жок. 0,3% болуп атат, где-то 1 миллиардтан ашык чыгым эмес, бюджетке келбей калышы мүмкүн. Бирок мен ойлоп атам, бул биздин кошунабыз. Ошо Алла Таала берген кошунабыз да. Ошондуктан бир аз күтөлү. Болбосо анда рычагдарды биз колдоно баштайбыз. Бул биринчи. Экинчиси, биз үчүн бул чоң сабак болду деп айтсам болот. Ошондуктан биз өкмөт катары диверсификация маселелерин азыр изилдеп, ошонун үстүндө иштеп баштадык. Мына биздин коңшу мамлекеттерибиз Өзбекстан бар. Өзбекстан азыр көрүп атасыңар, карточка жана башка айыл чарба продукцияларын сатып алып атат азыр. Абдан көп алып кетип атат да. Андан тышкары мына жакшы сүйлөшүүлөр бар Өзбек мамлекети менен. Мен ойлойм, Өзбекстан менен тыкыз иштейбиз, Кытай Эл Республикасы менен тыкыз иштейбиз. Бирок Кытай Эл Республикасы билесиңер, эки көйгөй бар. Алар менен ал жерге товарды жеткизиш үчүн бул азыр бизде жана мелко товарность болуп атат да.
товардын көлөмүн жана ассортиментин биз чоңойтушубуз керек. Ошондуктан баягы биз алдыңарга келгенбиз, сельхоз кооперативтерди түзүшүбүз керек деп. Ошо сельхоз кооперативтердин үстүндө иштешибиз керек баарыбыз. Сиздердин жардам менен мен ойлойм, бул көйгөй маселелерди келе жаткан 5-6 жылда чечип кетиш керек. Именно баягы диверсификация боюнча. Ошо рынокты диверсификация кылыш үчүн где-то бир 5-6 жыл кетиши мүмкүн да. Бул абдан узак мөөнөттү талап кылган процесс деп айтсам болот. Андан тышкары мына билесиңер, биз Кыргызстан мамлекети өзгөчө ошо Кыргызстан, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун салуу боюнча басым жасашыбыз керек. Бул бизге дагы чоң мындай перспективаларды ачып берет да. Рахмат. Акыркы суроом бар эле. Бизде мага спортсмендерден кат келди, Сапар Жумакадырович. Аларда календарный план бар да, международных соревнований. 1 жыл мурун берилет да. Анан кээде бюджеттин акча алып калат, албай калат. Анан тренерлер, федерациялар өздөрүнүн акчасы менен ошолорду командировкага алып бере берет да спортсмендердичи. Азыр мына жыл бүтүп атат, өздөрүнүн акчаларын алып барып келишкен мероприятияга, ошо соревнованияга. Эми кичине акча жок деп атат да Минфин. Ошол маселелерди чечип коюш керек. Эми бул деген билесиз, мо спортивный крыло абдан немеде, бул уязвимое. Мамлекет ал жакты да кичине карап турбаса. Анан да бир спортсменибиз Олимпиадада 5 место алды эле, азыр Филан чечими менен 3 бронза болуп калды. Чолпон Алыевнага мен озвучивать эткем, кат келип атат, ага да акча жок депчи. Биз мындай нерселерди аткарып койбосок болбойт го. Ушу 2017 жылы ушул маселелерди чечип койсок жакшы болот эле. Мен карап көрөйүн, Мамбет Токторович, карап көрөйүн. Рахмат, ийгилик сизге. Рахмат.